Ардактуу Ош Кобар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биздин кадырлуу катталуучулар, саяпкерлер, жылкы сүйүүчүлөр, чабандездер, балбандар, амансыздар. Биз сиздерге ноокаттан салам айтабыз, чыгарылышыбызды улантабыз. Бул чыгарылышта Кыргыз Ата эл өкмөтүндө турабыз. 26 март 2022 жыл жакшы саяпкерлердин, балбан чабандездердин колунан 2 ат сатылып жаттыр. Экранга назар салыңыздар, аттарды байкаңыздар, жакса алып каласыздар. Ушул экранда көрүнүп калды. Бектур инибиздин үйүнө келип калдык. Кандай аттарды чыгарат? Чогуу күбө болобуз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Катты элек болсоңуздар биздин каналга катталып коюңуздар. Мынакей өзүнөн маалымат алабыз. Келдик. Ассаламу алейкум. Кандай Бектур? Ден соолук жакшыбы? Иштер жакшыбы? Кандайсың? Аттарды чыгарайын депсиң да дагы. Сатыла турган аттарбы? Мындан 10 күн болуп боло элек. 10 күн болуп калды десе мына ушундай тор ат чыгардың эле. Сенин үйүңө келип тартып кеттик эле. Ооба, Өзбекстанга кетти. Өзбекстанга кеттиби? Жетпей эле сатылып кетти ат. 10 мүнөттө эле кеттиби? Ташкентке кетти. Ташкенткеби? Ооба, эгалары чалып, бираса сүйүнүштү. Ат жакшы экенде улакка Кийин чалып көрүп. чабып көрүшүппү? Ооба. Жакшы чыктыбы? Эми бул ат тууралуу маалымат берчи. Бул Эки ат чыгарабыз ака. ушул 2 ат чыгат бүгүнкү чыгарылышта. Мына жазга бышты болду. Бул быштуу болдубу? Тишини ачпайсың монда. Быштуу болсо тишини мындай көрүп койбойлубу? Тишини көргөзүп, жалпыга мындай. Так. Жаңы үйрөнчүгө окшойт, жакшы турбайт ат. Марксы жазга жетип болду. Жазга жетип болду. Ошондо ар бирини минип көрсөтөсүңбү дене мүчөлөрүнү? Ондо биринчи номерге ушуну коелу быштыны. Экинчи номерге бул тор атты коелу. Кимиси жагып, кимдин көңүлүнө туура келсе алып калат. Токточу эми бул дене мүчөлөрүнү, моюндары да күчтүү го мунун. Моюндарын байкаңыздар, дене мүчөлөрүнүн. Колго жоошпу? Жоош ака. Колго жоош. Колго жооштугу жоошпу? Жоош ака. Ошондо бышты 3 жашар болуптур. 3кө толот эми. 3кө толот. Эми толук чыга элек го, эми баары жаз келди эсебине. Жаз келди 3кө толот. Көкүрөк аттын дене мүчөлөрүн көрүңүздөр, мына кабагыны көрүңүздөр. Быштынын жакса баасыны бышырыңыздар. Мына жакшы саяпкерлердин, чабандездердин эле колунан сатылууда. Такага турушу кандай экен эми? Такага бая такалатып келдик ака. Бүгүн такаланды, така жаңы. Така жаңы. Такага жоош экен. Жеп ичишичи? Жеп ичиши керек ака, Ден соолугу жооп. Улакка салындыбы, салынбадыбы? Үйрөтүп койгон, директ качырып, аралатып. Качырып, аралатып койдуңарбы уже? Так, токточу, мына соолуларын тартайынчы. Мына жамбаштарын байкаңыздар. Ат быштынын бастырчы мында жамбашын байкайлычы. Мына басыгыны көрүңүздөр, жакса аласыздар. Лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздер ушундай аттар насип кылган болсун, колдон чыгарбай алып калыңыздар. Машинаны өткөрүп үрдүк. Эми мунун буруп көрсөтпөйсүң, бир поворотторун көрбөйлү, оңго солго бир көрсөтчү. Ана метрлеп дагы көрсөтөбүз. Муну үйрөтүп койсуң го. Повороттору да келип калды. Болду. Айдачы ылдый айдап туруп бир чаппайсыңбы? Жеңилдигин да байкабайлыбы? Анан баасын айтпайсыңбы? Мынакей көрүңүздөр. Жакса ээси менен байланышыңыздар. Номерлерин айтабыз, баасын сурайбыз. Мынакей күлүктүгүн көрүңүздөр. Бектур, мунун оозу кандай? Ооз орто ака. Оозу орто. Жумшакайым кошулбайт, каттыкайым. Көп каттык эмес, сүрүп кетпейт. Метрлебейлиби? Майла ака, метрлеп көргөз. Метрлеп мындай жалпыга көрсөтүп коелучу.
Мына метрлеп жалпыга эме болушун 1.60 экен да мындай. 1.60 aka. 1.60 экен мына. Bazası 1.60. Далыдан коюлду, жал түгөгөн жеринен. Мына боюну көрдүңүздөр, жүгүргөнүн көрдүңүздөр, поворотторун көрсөттүк. Пародасын айтпадык го, пародасы кандай эми? Parodası aka, enesi Karabayır ekan. Энеси Карабайыр. Atası aralashibdi. Россия менен аралашпы? Rusiyada tug'ilgan aka. Бирок бул жерде эле туулган местный, Карабайыр жылкынын баласы. Баасыны канча дейсиң? Баасын айтчы эми, кызык болуп турат да баасы канча дейсиң? Жакын aka 230 ming. 230 миң сом. 2300-2400 доллардын тегереги долларга айтканда. Биринчи номердеги мына бышты баасы айтылды. Эми номерди акырында айтайлы, экинчи номерди да чыгарайлы, анан кийин номерлерин да калтырып өтөбүз. Мынакей лайк басып коюңуздар, жакса алып каласыздар туугандар. Эми экинчи номерге назар салыңыздар, байкаңыздар. Эми мына экинчи номердеги атты байкаңыздар, көрүңүздөр. Чакан экен бою. Чак келген. Буну да метрге салып өлчөйбүз, көрсөтөбүз, маалыматты беребиз, ээсинен сурайбыз. Бектурдан жакса аласыздар. Кайтарчы? Бул да повороттор жакшы окшойт, а? Поворотунан башта. Бул жашын айтчы биринчи. Жашы 7 жаш. Жашы 7де. Эми 8ге чыкмабы ошондо? 8ге чыкма. Кандай улактарга салынды бул эми? Бул aka улак, торпо улак бар жагында чабылып турат. Аралат, торпо улак, теке улактарга чабылып жүргөн атпы? Дагы бар, иши бар. Үйүр иш, универсал ат экен да мындайча айтканда, үйүрү болсо, иши болсо, универсал ат издегендерге пародасы кандай мунун? Путу колу таза экен. Карабайыр пародасы. Колго жооштугу кандай эми? Жооштугун айтчы. Жеп ичиши, ден соолугу. Денсаулыгы зор. Бурчу мындай жан баштарында тартайлы. 5-5ке көкбөрүгө чапчып ат экен, бою чак. Теке улактарда кандай? Теке улактарда. Улактарда чабылды быйыл кышы менен. Улактарга кышы менен чабылдыбы? Муну да поворотторун көрсөтүп, эми бир чабып көрсөтсөң, анан баасын айтсаң, ошого карап туруп. Эки жакка повороты бирдей экен, Бектур? Кайтарып чаппайсыңбы? Бир көрбөйлү мында жеңилдигини. Экинчи аттын күлүктүгүн байкаңыздар. Күлүк ат экен жаныбар. Тындырбай чапчып аты өңдөнөт. Бектур, эми айтчы мунун баасы канча баасы? Aka bunun baasından жакын эле коебуз 180 ming. 180 миң сом. Кеми барбы мунун? Кем болот aka. Кеми болот? Метрлеп койбойлу мында боюну. Мына боюну метрге салып дагы өлчөп беребиз дедик. Мына өлчөп 1.50 бийигирээк эми 1.50 экен да мындайча айтканда. 55 чейин ба. Мынакей палвандар, жылкы сүйүүчүлөр, биздин каналдын көрүүчүлөрү. Сиздерге болгон маалыматты айттым. Бектур эми кайсы номер менен байланышат? Ат чаккан болсо ким менен байланышат? 775 менен. Плюс 996 кодун айта кетейин. 775 менен 15-15-48 номер менен байланыша бересиңиз, лайк басып коюңуздар. Ар бириңиздерге ушундай аттар насип кылган болсун. Бүгүнкү чыгарылышыбызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыздар. Лайк басып бөлүшүп коюуну унутпаңыздар.